акчасы көп, короосунда малы барлар, ак ниеттүү жүрөгүндө жалы барлар, аянбастан орукчанга садака кыл, Аллахым бейиш берет, эй адамдар. Аянбастан майыптарга зекет сунсаң, Аллахым бейиш берет, эй адамдар. Ассаламу алейкум, урматтуу бир тууган мусулмандарым. Сиздер менен кайрадан эле Куба медиа каналы. Урматтуу момун бир тууган мусулмандар, биз айдоочуларды кайрадан эле Алга таксопаркка жумушка чакырабыз. Азыркы коронавируска байланыштуу карантин болуп аткандыктан себеп биздин Алга таксопаркта ар бир заказга 3%дан эмес, болгону 1,5%дан алынып атат. Андыктан биз айдоочуларды жумушка чакырабыз. Келиңиздер, урматтуу мекендештерим жана мусулмандарым. Кайдыгер карабастан мына канчалаган карантинде азыр канчалаган бир тууган мусулмандарыбыз ишсиз жатат. Канчалаган бир тууган мусулмандарыбыз коронавирус менен ооруп атат. Урматтуу бир тууган мусулмандар, урматтуу мекендештерим. Биздин таксопаркка кошулуп, соопчулук иштерге себепчи болуп калыңыз. Кантип десеңиз, жогоруда айтып өткөндөй эле, биздин Алга таксопаркка түшкөн каражаттын 30%ын биз ушул мекендештерибизге, ушул коронавирус менен ооруп жаткан боордошторубузга, карантин болгондуктан себеп кыйналып продуктага муктаж болгон бир тууган мекендештерибизге биз албетте жардам беребиз. Ага сиздер водительдер да себепчи болосуздар. Андыктан ушул номерлерге чалыңыздар. Операторлор сиздерге так маалыматтарды берет. Сиздер менен Куба медиа каналы болду. Биз видеоролигибизди баштадык. Кыргызмын. Мен өз элимди, өз жеримди, өз мекенимди, өз динимди жандан артык жакшы көрөм. Урматтуу кыргыз элим, тарыхка көз чаптырып көрөлү. 1937-1938 жылдары канчалаган кыргыздын чыгаан улдары өз мамлекети үчүн, өз жери үчүн жанын беришти эле. Канчалаган түйшүктөрдүн, канчалаган кыйынчылыктардын артынан эгемендүү, эч кимге көз карандысыз мамлекет боло алдык эле. Ушул мамлекетибиздин келечеги, урматтуу кыргыз элим, биздин колубузда. Ошол жоопкерчиликти мойнубузга ар бирибиз, урматтуу кыргыз элим, мойнубузга ала билели. Ар бирибиз өзүбүздүн мамлекетибиздин келечегине жоопкерчиликтүүбүз. Мына эгемендүү мамлекет болгонубузга дагы 29 жылдын жүзү болуп отурат. Ушул 29 жыл бою президент болуп шайланган адамдарды, жогорку кеңешке депутат болуп шайланган адамдарды кыргыз мамлекетинин өнүкпөй жаткандыгына күнөөлөп келебиз. А чын-чынында Кыргыз Республикасынын өнүкпөй жаткандыгына күнөөлүү, урматтуу кыргыз элим. Мына биз карапайым эл. Ооба кыргыз элим, өнүкпөй жаткандыгына мына биз күнөөлүүбүз. Анткени ошол эле президент болуп шайланган адамдарды, ошол эле жогорку кеңеште депутат болуп олтурган адамдарды биз өзүбүз шайлап алып атпайбызбы? Эгер биз ошолорду шайлабасак, алар депутат, президент боло алмак беле? Жок, урматтуу кыргыз эл, боло алмак. Эмнеге биз башка өлкөлөрдүн ажоолоруна, президенттерине суктанышыбыз керек? Бизде деле ошондой эли үчүн, жери үчүн кызмат кылам деген адамдар бар. Бизде деле ошондой чыгаан уул кыздарыбыз бар. Биз алардын ажоолоруна эмес, биз алардын элине суктанышыбыз керек. Элине баа беришибиз керек. Анткени ошол эле президентти ошол эл шайлап алып жатат, урматтуу кыргыз элим. Ойлонолу. Кеч болуп кала электе ойлонолу. Кыргыз Республикасынын келечеги мына биздин колубузда. Президенттикке, депутаттыкка татыктуу болгон Кыргыз эли бүгүн өтө кыйын кырдаалда турат. Кана баягы миллиондогон акчаларды шайлоого чачкан биздин чиновник депутаттарыбыз, кана баягы айылдарга, жер-жерлерге кыдырып бекер тараткан ундар, бекер тараткан майлар, бекер тараткан акчалар
Агитация үчүн бир гезитке чыгыш үчүн 100 000, 200 000 сом акчаларды чачып, бир добуш үчүн 2 000 сом, 3 000 сом берген биздин депутаттарыбыз кана. Бирөө да көрүнбөйт. 120 депутаттар бүгүн мынакей элге жардам берип жатабы? Мына бүгүн ошол акчаларды элге таратып, үймө-үй кыдырып, ун таратчу, май таратчу мезгил келди. Жаңы конуштарда элдер кандай кыйналып жатат? Канча деген элдер айлыгы жок, айлыгын ала албай, ачка, үйүндө продукты жок, үйүндө канча балдары менен баласын кантип калгам деп эртеңки күндөн коркуп турган биздин элдерибиз канча. Кана баягы тойлордон, ар бир тойдон $500, $1000 чейин алган биздин супер мега звездаларыбыз кана. Ошол тапкан акчаларын мактанып интернетке чыгарып, мен момундай үйдө жашайм, мен момундай машина айдайм деп чоң-чоң жол тандабастарын, кымбат баалуу машиналарын мактанган биздин ырчыларыбыз кана. Урматтуу ырчылар, силерге айтат элем, ушул балконго болгондо дагы элитный үйдөгү балкондорго чыгып алып, силердин чачыңарды кыдырып концерт бергениңер эл үчүн кызык эмес азыр. Андыктан келгиле урматтуу ырчылар, бир эле тойдон алган акчаңарды чогултсак азыр баарыбыз, жалпы элге бир топ жардамдарды берсек болот. Келгиле биригели, акчаларды чогулталы. Инстаграмдын сторисине койгон бир рекламаңардын акчасын бөлсөңөр, ушунчалык элге жардам кылган болобуз. Андыктан баарыбыз биригип, фонд ачабызбы, счет ачабызбы, эл сом ачабызбы, эмне кылсак дагы акчаларды бириктирип, өкмөттүн көзүн карап отура бербей, мына эл бизди бакчу эле, эми биз элге жардам берчү дагы убакыт келди, урматтуу туугандар. Шаар ичинде канча деген ресторандар бар эле. Бириңерден бириңер атаандашып, 2 кабаттуу кылып, 3 кабаттуу кылып ресторан салып жаттыңар эле. Рестораныңардын люстрасын алтын кыларыңарга аз калды эле. Бириңерден бириңер жарышып, рестораныңарды реклама кылып, менин рестораныма келгиле дечү элеңер. Андыктан урматтуу ресторандын кожоюндары, бир күндөгү түшкөн тоюңардын акчасын чогултуп, ошол рестораныңардын рекламасын азыркы учурда элге ун таратып, май таратып, чай таратып реклама кылсаңар, азыр силерге дагы жакшы реклама болмок. Мына ушул кырдаал эртең бүтүп кетсе, ошол эле эл кайра силердин рестораныңарга келип, ошол силердин жардам берген акчаңарды кайра эле эл силерге алып келмек. Эгер биз ушинтип жардам берсек, Алла Таалам деле бизге ниетин түз кылып, эртеңки күнү бизге өзүнүн берекесин чачат деп ойлойм. Кана биздин супермаркет, гипермаркеттерди курган миллионерлерибиз, кана биздин кабат үйлөрдү курган курулуш компаниянын кожоюндары, кана биздин гектар жерлерди саткан байларыбыз. Бүгүн биз баарыбыз үйдө унчукпай отуруп алсак, эртеңки күнү элибиздин келечеги кандай болот? Мына баарыбыз көрүп жатабыз. Күндөн күнгө кырдаал оорлоп баратат. Күндөн күнгө карапайым элдин жашоосу начарлап баратат. Бүгүнкү күнү элге маска таратчу мезгил эмес. Бүгүнкү күнү милиция менен врач кызматкерлерине тамак таратчу мезгил эмес. Бүгүнкү күнү так карапайым элге жардам берчү мезгил. Улут белек оңгусу билинбеген, уруу белек уюгу бириндеген, уюткусу жок беле жете таңдын улуулугун боюна сиңирбеген. Мезгилдери болгонбу бабалардын мекенинин бир бурчун кемтип кеткен. Сайдын ташын сатпаган тирик кыргыз, салтын бийик сактаган жигит кыргыз, сан миң жылды карыткан тархың бар, сай-сайларга бөлүнбөй бирик кыргыз. Намысыңды, наркыңды билип кыргыз, нагыз улуу дүйнөңө кирип кыргыз, кокту колот жериңди кое туруп, кол башында муштумдай бирик кыргыз. Эл ичинен эрлери качкан жаман, жең ичинен жерлерин саткан жаман, күлкүсүнөн күйүтү арбын болуп, күндүз күнү кызарып баткан жаман. Кайра башкы каныңа сиңип кыргыз, кастарыңды башкага тегип кыргыз, кайырчыдай жергезип жүрө бербей, кадырыңды кетирбей бирик кыргыз. Садага чаап салтыңды кечкен болбойт, келечектин кендирин кескен болбойт. Ыйман, авир, арыңды сыйрып салып, рызкыңды ыгы жок тепкен болбойт. Буданыңды кайрадан минип кыргыз, бүт милдетти мойнуңа илип кыргыз, башкаларга кол сунуп жалдырабай, байрагыңдын түбүнө бирик кыргыз. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, тыштан келген жардамды күтпөгүлө. Торпагыңа белгиңди чыйып кыргыз, туңду көтөр, ардайым бийик кыргыз, түркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз.